Адамдын жашоосунда китеп өтө зарыл мааниге ээ. Ошондой эле адам тамга тааныгандан баштап өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин китеп окуунун зарылдыгын ошол жанагы психология илим боюнча адистегилердин бардыгы бир ооздон белгилешет. Анткени биз пенсияга чыккандан окубай коюп, кечээ Азаттыкта жанагы эже-сиңдилер деген көрсөтүүдө аял кишилер пенсияга чыккандан кийин коомдон ажырап калып, бара турган жери жок калып үйдө отура берет деген теманы козгоп атат да. Ошол сыяктуу эле бизде кайсы бир жашка жеткенден кийин молдокелерди мисалга алсак, молдокелерден башканы мисалга алсак, китеп окугандан калып калышат. Анткени мен болдум депчи. Бирок адистер айтышат, жок, адам өмүрүнүн бардык мындай бир катмарларында эмне китеп окуш керек дейт. Китеп окуу окурманга илим менен билимдин, интеллектуалдык байлык менен ырахаттануунун эшигин ачып берген жалгыз эшик. Чындыгында интернет булактарындагы кыска маалыматтар же болбосо убакытты көңүлдүү өткөрө турган бир кыска бир окуяларды же болбосо азыр биз айткан сары пресса деп айткан гезиттеги жеңил нерселер же болбосо кээ бир учурда чыгарып аткан жазуучулардын мындай бир иргеп алар, бир илип алар эчтекеси жок, кайрылмак илинер эчтекеси жок болгон мындай бир арзан чыгармалар деп айтсак туура болот да. Ошолорго убакыт өткөрүп кетип атабыз, бирок булар бизге мындай бир интеллектуалдык ырахат алуунун мындай бир жанжыргалын, жана биз кайф деп сүйлөйбүз. Бул араб тилиндеги кайфа деген сөз, кандай деген сөз да. Адам өзүн мындай бир жогорку бакытка жеткире турган бакытты булар толук бере албайт да. Убакыт өткөргөнгө жарым саат, 1 мүнөттүк, 2 мүнөттүк бериши мүмкүн, каткырып күлүп алганга, бирок чыныгы бактылуулукту мына ошол азыркы күндөгү китептер бере албай атат. Билесиңерби, ар бир окулган жакшы китеп бул ошол китептин автору топтогон тажрыйба. Жана ал өзү издеп алган бардык жакшылыктарга жана ошол адамдын акылына байланышуу демектир да. Эмне үчүн биз жанагы мисалы үчүн телевизор көргөнгө караганда китепти окуу, же журнал окуганга караганда китепти окуу, же сайттардагы, булактардагы мисалы үчүн маалыматка караганда китептин өзүн окуу деп айтканыбыз, китепте андай максаттар жок. Кандай максаттар? Анткени азыр телевизордун бардыгында өздөрүнүн багыттары бар. Бардык саясатчылардын өздөрүнүн багыттары бар. Мисалы үчүн оппозицияда болгондордун, позицияда болгондордун ар бир маалыматтын аркасында булардын бир жете турган көздөгөндөрү бар дагы. Биз ошол нерселерге аз кырылып кетишибиз мүмкүн. Ал эми мисалы үчүн 2 кылым мурда өтүп кеткен же болбосо 5 кылым мурдагы мисалы үчүн же таптакыры бизди билбеген италиялык бир жазуучу же болбосо англиялык бир жазуучунун китептерин окуп атканда андай максаттар жок дагы. Анын бере турган багытын урматтуу бир туугандар биз толук алган мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал болбосо маалымат алып атабыз, бирок бизге кереги бар маалымат, кереги жок маалымат дегендей эле маселе келип чыгат да. Жанагы диетолог биздин врачтарыбыз бар. Алар бизге тамактар тандап берет. Могу тамактар айрыкча мага окшогон толуктукка жакын болуп аткан адамдар булар менен өтө тыгыз иштешет. Ошол иштешкен учурда муну тамактарды жебегиле, мунуларды жегиле деп иргеп берет. Анткени ошол тамактарды жегенде сиздин жашоо образыңыз балким жакшыраак болот. Ошол сыяктуу эле китепте маалымат алганда дагы бардык эле нерсени окуй берген, жанагы бардык эле тамакты жей бергендей таасир калтырып коет. Анан китепти окуу деген сөз, китептерди толтуруп ал үйгө апарып мындай бир туштурдуктун жаңыча бир стилинде кылып тизип алган менен ал китеп окуу деген сөз эч качан чагылдырбайт. Мисалы үчүн кээ бир адамдар менен сүйлөшсөң, анын китепканасынын байлыгы менен, китепкананын көптүгү менен кадимкидей сыймыктанып, ошону мактанып көрсөтүлөт да. Анан бирок ошол китеп болгону менен анын китеп окубагандыгын сен кадимкидей көрө аласың, сезе аласың, туя аласың. Бир мисалы үчүн ашканага барып күнүгө эле Файзадан же болбосо Супарага барып тамак жеп аткан адам кайсы бир убакыттан кийин жылтырап кадимкидей жанагы жылкыга салыштырганда төртөйлө казыбайлап көрүнүп калат кадимкидейчи. Демек тамак жеп аткандан билебиз. Же болбосо спорт менен машыккан адамда кайсы бир убакыттан кийин ошол өзүнүн мындай бир таасирин билдирет. Ал эми китеп окуган адам дагы өзүнүн таасирин сөзсүз түрдө билдириш керек. Анын китептер көп болгону менен, бирок анын мындай бир адамдарга болгон мамилеси, адамдарга болгон анын көз карашы, ой жүгүртүүсү, анан бирөөлөрдү ээрчебестен өзү калыптангандыгын көрө албай айткан болсоң, демек бул адам китептен пайдаланбай жатыптыр деген маани келип чыгат да. Анан китептерди окуганда ошол китеп менен жашап, ошол китептин ичине кирип кетмейинче ал китептен адам эч качан пайда көрбөйт деген сөз. Ошон үчүн алымдар айтышат, эгерде бир адам китеп окубаса, бул өзүнүн гана жашоосун жашайт дейт да. Эгерде бир адам бир канча китеп окуса, демек бул бир учурда бир канча адамдын жашоосу менен
жашайт дейт. Бул адам бир канча өмүр өткөрөт, өмүрүн узарталат. Балким бир адам жашаса 60 жашашы мүмкүн, 60 жылга чейин. А бирок 100 китеп окуган адам бул деген балким 6 кылым өмүр жашап өтө турган тажрыйба акылга ээ болот деген сөз, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн айтышат, эгерде сен кеңеш сурай турган болсоң, кеңешти китептен сурасаң, ал сага сөзсүз түрдө өзүнүн туура кеңешин берет. Ал эми тирүүлөрдөн сурасаң, ал өзүнүн кызыкчылыгын, пендечилигин ага кошуп жибериши мүмкүн деген маселе сөзсүз түрдө келет. Китеп окуп атканда, урматтуу бир туугандар, ошол китептин ичиндеги урунтуу кээ бир фактыларга же болбосо бир окуялардын бир өнүгүшүнө гана маани бербестен, ошол китептеги, мисалы үчүн эгерде тарых боюнча боло турган болсо, кыймылдаткыч күчү эмнеде? Автор берейин деген максат эмне? Ошого сөзсүз түрдө маани бериш керек. Көп учурда биз китептин авторун дагы билбей калабыз, китеп кайсылдыр жазылганын билбей калабыз, китептин негизги максат эмне экендигин дагы билбей калабыз.